Биринчилерден болуп жанакы каза болгондордукун өзүңүздөр билесиздер. Лицензиясы жок, аккредитация болбогондор клиникалардын баардыгын мен жаптым. Азыркы мына кезде 2800 лицензия жок менчик клиникалар иштеп атат. Алардын баарын жаап, нарушениялар баарын правоохранительный органдарга бердик. Азыркы кезде дагы мынакей текшерүүгө чыктык. Жанагы сиз айтып аткан тартип бузулардыкын, акча алгандардын баардыгына биринчилерден болуп мен главврачтарды жумуштан ала баштайм деп аларга тартипти бердим. Эгер ошондой дагы больницаларда кайталанат болсо, ошол жерде жооп бере турган директорлорду дагы жумуштан алып, же болбосо наказать эте баштайбыз. А сиз айтып аткан жанакы жеке менчик клиникада жаш балдардын каза болгондору мынакей экөө тең каза болуп кетти. Бир больницада төрөттөн аял каза болду. Алардын баарына мен комиссия түзүп, ошол лечащий врачтарды бүт баардыгы эмес, мынакей билесиздер, жана жаш баланыкы кеткенде эртеси күнү эле мен жумуштан аларды алып, правоохранительный органда отургузуп айттык. Азыркы кезде правоохранительный органдар алардын иштерин текшерип атат, кээ бирлерин СИЗОго отургузушту. Бул боюнча биздин аракетибиз правоохранительный органдар менен түз кетип баратат. Сиз айткан жанакы мына айтып аткан обследованияларды азыркы кезде Элеман аптекасы мынакей бүгүн көчөгөнү уктуңуздар, чоң Садыр Нуркожоевич менен чоң жыйын болуп, Кыргыз фармациясынын директорун, Дилон директорун алып, башкаларды алып, жаңы жетекчилерди коюп, биздин астыбызга чоң биздин президентибиз менен Садыр Нуркожоевич менен Акылбек Өсөнбекович тапшырма берди. Ошол боюнча көчөгүнү дагы бүгүн да чоң ушак келип аткан жыйын өткөрдүк. Алар боюнча сиздин айткандардын баардыгын тартипке келтирип, ошол эле лабораторияларды, менчиктеги лабораториялар, мамлекеттик ооруканалардын баардыгын азыр гос лаборатория кылабыз. Айтып кеткен арзан бекер кылып, бекер баягы биздин өзүбүздүн эме боюнча пенсионерлерге, жаш балдарга бүт баардыгы бекер болот. Тартипке тартып атабыз.